Бүгүнкү элдин талабы болуп жаткан Текебаевдин, Жапаровдун, Чотоновдун маселеси боюнча биринчи кезекте албетте сот өзүнүн өкүмүн чыгарып, негизги билдирүүнү бериш керек. Соттун маселеси, бирок эл талабынан, элдин мүддөсүнө карай келген кезде, эгер акыйкат болсо, акыйкат да ак деп бөлүшүбүз керек. Элдин парзы катарында, бийликтин парзы катарында, соттордун милдети катарында биздин элдин акыйкат экендиги, карыс экендигин Бейжиңде туруп, хандын уулу болуп туруп, Хаканчынды Бейжиң бийлеп турган Алмамбеттин келип, каалаганын калыстын издегенин акыйкат деген сөзү биздин элдин акты ак деп, караны кара деп бөлгөндүгүнүн белгиси. Эч убакта биздин элде ак менен кара айкашып кеткен болгон эмес. Ошондой маселелерди, тарыхый учурларды, бүгүнкүдөй кырдаалдарды дагы биздин элдин талабын, ошондой адамдардын элдин кайсы бир деңгээлде путка болгондугун жөн эле киши эл башкарып, эл жетектеп жүрүшү кыйын. Канча деген чакырсалар депутат болгон адамдардын бейгине отуруп калышы, эгер элдин көз карашы менен турган болсо, бул акыйкатсыздык экендиги чын. Элдин талабы менен бул кишилер эртеби кеч чыгат, кечирээк чыгарбастан бүгүн чыгарып койсо дагы жакшыраак болот деген